Assalamu alaikum. Ustaz, hoş gelipsiz. Men uuldu törөгөн кезде акыйка деген нерседен түшүнүк жок болгон. Шартыбыз да болгон эмес. Азыр уулум 26 жашта, мен 45темин. Азыр акыйка кылсам кеч эмеспи? Рахмат, Аллах разы болсун. Акыйка деген ал коргон. Коргондо, сактоо, коргоп калуу деген түшүнүк. Уул балага 2 кой, кыз балага 1 кой союлат. Анан ушул жерде дагы айтышат да. Ушул жерде дагы аялдарды кордодуңар, 1 кой союлабы деп. Жок. Турмушка чыгып атканда тоюна элден батал үчүн 2 кой союлат. 25ке чыкмактан 45ке чыкса дагы кыз балага дагы, уул балага дагы акыйка кылынбаса союла берсин. Үйүңүзгө конок келип калганда, же орозодо ифтар кылыш үчүн кой сойгондо, баламдын атынан акыйка деп сойсоңуз ошол өтөт. 50ге чыкканда дагы акыйка кылсаңыз дурус болот. Экөөнү шарт союш шарт эмес да, дароо. Бирөөсүн союп, кийинчерээк дагы акча түшкөндө колуңузга дагы бирөөсүн сойсоңуз дурус болот. Союш керек. İslam алымдар айтат, акыйка кылынган баланын эң биринчи эмнеси мыкты болот десе, акылы толук жетилет деген. Акылы идректүү болот, баам парасаттуу болот.